Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Менин атым Касым. Бул сабакта мен силерге Symfony Framework'тун жардамы менен түзүлгөн проектке даяр шаблонду орнотуу тууралуу айтып берейин деп жатам. Бул жерде Symfony Framework'тун жардамы менен түзүлгөн проектти көрүп жатабыз. Мында public аттуу папка бар. Бул сайтка браузер аркылуу кайрылган колдонуучулар үчүн жеткиликтүү файлдардын баардыгы ушул папкада болушу керек. Ошондуктан биздин шаблонго тиешелүү файлдарды дагы ушул папканын ичине салышыбыз керек. Кана папканын ичине кирели дагы ушул жерге алдын ала көчүрүп алган шаблонду көчүрөлү. Эми бул шаблондун файлдарын архивден чыгаралы. Мына эмесе шаблондун файлдары даяр болду. Мында index.html файлын браузерден ачып көрсөк, ошол шаблонду көрө алабыз. Мисалы мына index.html файлы төмөндөгүдөй көрүнөт экен. Эми ушул index.html файлын алалы дагы биздин Symfony проектибизге тиешелүү шаблондор жайгашкан жерге коелу. Index.html файлды алдык. Жана биздин Symfony проектибизде templates аттуу папканын ичине кирели дагы бул жерге жайгаштыралы. Эми index.html файлыбыздын атын төмөнкүдөй кылып өзгөртөлү. Бул жерден ооба деп жооп беребиз. Даяр. Эми index.html twig файлынын ичиндеги кодун көрүш үчүн ачалы. Мына ичинде моундай код бар. Бул жерде колдонулган сырткы шилтемелердин баардыгын Symfony'ге ылайыктап өзгөртүшүбүз керек. Мына шаблондо колдонулган төмөнкүдөй шилтемелерди моундай кылып өзгөртөлү. Бул жерде Twig тилинин asset деген функциясы колдонулуп жатат. Демек, ошол public деген папканын ичиндеги мына mol файлды колдонуш керек дегенди билдирет. Мына ошентип, бул HTML файлдын ичиндеги баардык адрестерди, мына буларды жана башка мына астында дагы болушу мүмкүн. Моундайлардын баардыгын ошентип өзгөртүп чыгуу керек. Бул жерде эскерте кете турган нерсе бар. Эгерде колдонулган шилтемелер мына могуга окшоп түздөн түз интернеттен алына турган болсо, биз буларды тийбейбиз. Болгону биздин шаблондун өзүнө тиешелүү моундай салыштырмалуу адрес колдонулган жерлерди гана өзгөртүшүбүз керек. Жана өзгөртүп жатканда сөзсүз түрдө мына могул адрести asset деген функциянын ичине алабыз дагы, ал функция өзү болсо мындай кош кашаанын ичинде болушу керек. Мисалы, бул жерге жазалы. Мындай asset кашааны ачтык. Тырмакча. Эми бул жерге келели. Тырмакча жабылды. Функциянын кашаасы жабылды. Жана кош мындай кашаалар дагы жабылды. Эми биз ушул index.html twig файлыбызды блокторго бөлөлү. Кайсыл жерибиз меню блок болот, кайсыл жерибиз контент блок болот, header блок жана башкаларды көрсөтүп кетели. Мен бул жерге даярдап койдум. Бул main content деп өзү жазылган экен. Ошону биз Twig тилинде моундай body деген блок деп атап кеттик. Бул body деген блок бул жерде бүтөт экен. Демек, биз контроллерлерди жаратып, ушул блокторду body блок болобу же меню деген блок болобу, ушул блокторду тиешелүү контроллерлердин жардамы менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Эми жаңы контроллер түзөлү. Ал үчүн адегенде биздин
Symfony проектибиз жайгашкан папканын ичине киришибиз керек. Мына биздин консолубуз даяр. Symfony проектибиз болсо төмөнкү папканын ичинде жайгашкан. Ошол папканын ичине кирдик. Бул lesson деген папканын ичинде биздин Symfony проектибиз турат. Бул жерден төмөнкү буйрукту берели. Бул буйруктун жардамы менен бизге main controller аттуу контроллер түзүлөт. Өзүңөр көрүп тургандай, контроллерибиз түзүлдү. Бизге source папканын ичинде controller main controller php деген файл жана templatesin ичинде main деген папка түзүлдү дагы. Анын ичине index.html twig аттуу биздин шаблон файлыбыз түзүлдү. Жаңы түзүлгөн контроллер жана ага тиешелүү twig файлын карап көрөлү. Дегенде мына source папкасынын ичинде controller деген папкада main controller php деген файл түзүлдү. Бул файлдын ичиндегилерин карап көрө турган болсок, бул жерде көрүнүп турат. Бул биздин контроллер файлыбыз жасалды. Эми бул контроллерде индекс деген main ушул адрес боюнча киргенде эмне болот экен? Templates деген папканын ичиндеги main деген папкада index.html twig деген файлга жөнөтөт экен. Эми ушул контроллерге тиешелүү болгон twig файлды карап көрөлү. Ал үчүн биз кайра source lesson деген папкага өтөбүз дагы. Templates'in ичинде main деген папка, контроллердин аты менен аталган папка. Анын ичинде мына index.html twig деген файл. Мына бул файл баягы main контроллерге тиешелүү болгон файл болду. Эми бул twig файлдын ичиндегилерин карап көрөлү. Мына көрүнүп тургандай, бул кичинекей даяр шаблон экен. Бул файлыбыз болсо base.html twig деген файлды толуктап турат экен. Башкача айтканда, base.html twig деген файлдын ичинде мына body деп аталган блокту төмөнкү код менен алмаштырат экен. Ал эми биздин интернеттен көчүрүп алган даяр шаблонубуздун негизги файлын биз index.html twig деп атаганбыз. Ошондуктан биз муну index.html twig деп өзгөртүп алалы. Жана анын ичиндеги биз даярдап алган body деген блокту төмөнкүдөй кылып жазалы. Ал эми title деген блок бизде жок болчу. Ошондуктан биз буну болсо өчүрүп таштайлы. Сактайбыз. Мына биздин жаңы барагыбызда негизги index.html twig'тин ичиндеги body деген блоктун ордуна төмөнкү код жазылып калат. Демек, бизде азыр эки index.html twig деген файл болду. Бирөөсү main контроллерине тиешелүү index.html twig деген файл. Бул болгону body деген блоктун ичинде эмне жазыла тургандыгын аныктайт экен. Ал эми негизги шаблондун файлы мына бул templates деген папканын ичиндеги index.html twig. Бул биз интернеттен көчүрүп алган даяр bootstrap шаблонунун файлы. Эмесе биздин шаблондорубуз даяр болду. Ал шаблондорду браузерден ачып карап көрөлү. Адрести киргизебиз. Мына бул биздин негизги бетибиз. Даяр баштапкы бет турат. Ал эми бизде main controller деген бар эле. Main controllerде бизде root катары мына момундай main көрсөтүлгөн. Ал болсо бизге
hello world деген жазууну чыгарып бериш керек эле. Кана эмесе көрөлү. Ал үчүн main деген роудту киргизебиз. Мына биз көрүп тургандай body деген блоктун ордуна hello world деген жазуу чыгып калды. Мына ошентип биз даяр шаблонду Symfony Framework проектине орнотууну үйрөндүк. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.